Мына Нарын шаарындагы үйлөрдүн сырттарын жасайбыз дедик. Ал эмне болду? Аны биз баштап атабыз. Баштадыңарбы? Ал качан бүтөт эми? Так, баян. Фасадтар качан? Азыркы учурда проектный сметный документациялар толук жасалып атат, дизайндарды аныктап чыгып атабыз да. Бирок азыр крышалардыкында вопрос чыгып аткан, бирок аны да чечип бере атабыз. Крышаларын дагы бүт жабыш керек экен. Так, канча үй примерно? Жалпысынан 16 дом. 16 дом. 16 үйдөн үстүн алмаштырасыңар, сырттарын толук жасайсыңар, фасадтарын, туурабы? Ошону жасап койсок, ошондо кичине Нарын шаар көркүнө чыгып калат да. Туура. Дизайнмен түзүлөт. Так, азыр эми мына сиз жаңы президентибиздин жаңы ыйгарым өкүлү болдуңуз, туурабы? Шаардын мына беркелиңиз. Мына шаардын мэри болуп сиз келдиңиз, туурабы? Нарын шаарына, айрыкча Нарын облусуна урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен өзгөчө көңүл бурулуу. Өзгөчө көңүл бурулуу. Берилген ошол финансыларды, аткарылган жумуштардын тактыгын, тездигин, убактысын, сапатын толук бойдон жооп бересиңер өкүм. Дагы бир жолу айтып коеюн. Мен дагы жанагы сөз айтып коюп эле кете бербеймин. Жооп бербейсизби? Мыйзамына да жооп бересиңер. Уктуңузбу? Сиз аны билесиз, Өткөндө сиз жаныңызда турган Айбек Мадас камалган, Не деп айтты эле ошол? Тазамын. Тазамын деген, эмне болду? Таза эмес бекен? Вот так, видите ли, ошондуктан иштеңиздер. Жанагы күтпөгүлө эч кимди күтпөгүлө, эч кимди карап отурбагыла. Силер Нарында, силерди президентибиз ушул жерге ишенип койдубу? Значит, иштегиле. Күтпөгүлө. Бирөө келип текшерет экен, бирөө келип сурайт экен, бирөө келип аны ошондо жооп берип койсок, картинаны коюп койсок болду экен дебегиле. Силердин кызматыңардан, силердин ишиңерден эли ыраазы болуш керек. Нарындыктар ыраазы болуш керек. Туңарбы? Нарындыктар ыраазы болсо, ошондо президентибиз ыраазы. Ошондо биз дагы ыраазы болуп, эч кимиңерге мындай бир жаман баягыдай бир мыйзамдын кесепети тийбейт силерге. Макулбу? Жарайт. Эгерде андай эле кылбасаңар, эл эле нааразы болсо болду. Анда жооп бересиңер мыйзамына. Ошондон, пожалуйста, иштеңиздер.